Мен бүгүн муну жазадым, мен бүгүн чыгап койсом болобу? Күн санап өнүгүп жаткан технология заманында жасалма интеллект бүгүнкү күндүн мезгил талабы десек болчудай. Ал адамдын ой жүгүртүүсү менен тең жарышып, физикалык жактан иштин өз убагынан эрте жана талапка ылайык бүтүүсүнө шарт түзүүдө. Мунун ачык мисалы каарманыбыз Алишер Аракеев. Ал буга чейин айлык, жылдык отчетторду даярдоодо иш күнүнүн көбүн сарптап келген. Ал эми жасалма интеллекттин жардамы менен ишинде бир кыйла жеңилдиктер болуп жатканын айтат. Оңой, аз убакыттын ичинде отчетторду же ар кандай график менен семинар өтсө дагы аябай түшүнүктүү, жеңил болот экен. Негизи мурун 1-2 күндө жазачу отчетторду муну программа менен 1-2 сааттын ичинде, 1 сааттын ичинде жазап даяр кылса болот экен да. Нарын шаарында учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин башкаруучулук компетенттүүлүгүн системалаштыруу жана тереңдетүү максатында атайын окуу курстары өтүүдө. Анда заманбап санарип технологиялар, аналитикалык куралдар жана долбоордук башкаруу ыкмалары үйрөтүлүүдө. Ал эми курстун окуу убактысы 100 саатты камтыйт. Азыркы учурда биз кагаздар аябай көп болуп атпайбы, кагаз иштерчи. Анан бир текст жазыш үчүн бир топ убакыттар кетет да, же отчет жазыш үчүнчү. Ошондо жасалма интеллектти кантип колдонобуз, кантип 2 минутада өзүбүздүн отчетубузду мыкты жаза алабыз, кантип иш пландарды түзө алабыз, кантип мыкты презентацияларды жасай алабыз, кантип өзүбүздүн маалыматыбызды интернеттик шуулумдардан коргой алабыз деген маселенин үстүндө азыр окуп жатам. Андан сырткары биз ушул эле түндүк порталын кантип колдонуш керек, кандай документтер кирбей калса, мисалы документтер кирбей калса кантип киргизиш керек деген суроолордун үстүндө да иш алып барып атабыз. Аталган окутуулар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Нарын кампусу тарабынан 3 жылдан бери уюштурулуп, жемишин берип келет. Бул 100 сааттык программа. 100 сааттык программанын негизинде көптөгөн дисциплиналар кирип калат. Профессиональная этика, жасалма интеллекти мамлекеттик муниципалдык кызматында кандай кылып пайдалануу керек, тайм менеджмент, бюджетти башкаруу жана башка программалар 100 сааттын ичинде бар да. Бул 100 саатты окуган кызматкерлер кадимкидей экзамен тапшырышат. Ал эми 72 сааттыкта да ошол эле программалар, бирок ал кичине кыскартылган. Эми 36 сааттык болсо ар бир адистикке ыңгайлашкан программа. Бул мисалы үчүн бюджеттик мекемелерге ыңгайлашкан бюджет жөнүндө өтүү. Бул программанын алкагында 2025-жылы Нарын облусу боюнча 526 окуучу ийгиликтүү бүтүргөн. Үстүбүздөгү жылдын эсеби менен дагы 540 кызматкердин квалификациясын жогорулатуу мерчемделүүдө. Күлбүбү Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.